Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Кийинки кездерде ушу Кыргызстануу маселесине абдан кызыгуу күч алып атат. Кээ бир мектептерде, жогорку окуу жайларында айрым бир ушу атайын курс катарында окутулуп атканын биз угуп атабыз. Кыргызстануу маселесинде биздин окумуштуулар да кийинки кезде өздөрүнүн бир көз караштарын билдирип, бир китептерди жазышып атат. Мен ал жөнүндө азыр сиздерге айтам. Мына ошондуктан жалпы коомчулукта дагы бир кызыгуу болуп аткандыктан улам биз ошолорго бир жеткирүү максатында ушу силер менен жолугушуп, ушу жолугушуу формасында бир лекция формаларында бир окуп көрсөк, коомчулук кандай кабыл алат деген ушу маанайда бүгүн Арабаев атындагы университеттин Манастаны институтунун 3-чү курсунун студенттери менен биз сиздер менен бул бүгүн телеберүүдө жолугушуп отурабыз. Эми бүгүн биздин балдар эми мындайда Кыргызстануу предмети кандай болот? Ал эмнени окутат? Кыргызстануу предметин окутуунун зарылдыгы эмнеде? Муктаждык эмнеде болуп атат? Эмнеден улам ушул нерселер келип чыгып атат? Ал кайсы предметтерди биз окуп Кыргызстанууду билебиз? Кыргыз өзүн өзү кантип тааныйт? Деген мына ушу маселелердин тегерегинде силер менен бир нече жолу дагы жолугушуп талкуулайбыз. Балким кайсы бир айрым бир темаларда бир дискуссия формасында тегереги столдо силер менен бир жолугуп маектешип, коомчулук менен дагы бир пикир алышабыз деп ойлойм. Менин бул жеке өзүмдүн дагы бул темага кызыгып калганым бир топ жылдар болду. Мындан бир 10 жылдар мурун филология илимдеринин доктору профессор Советбек Байгазиев бир демилге көтөрүп, ошо Кыргызстануу деген окуу китебин жазыш керек экен. Биз ошондо бир комплексно, анда ошо кыргыздын тили жөнүндө, кыргыздын тарыхы жөнүндө, кыргыздын географиясы жөнүндө, Манас жөнүндө, ошол кыргыз деген улутту эмне башкалардан айырмалап турат жана башкаларга окшоштуруп турат. Кыргыз деп аталгандан бери ушу бүгүнкү күнгө чейин жалпы адамзат казынасына эмнени кошту деген ушул маселелердин тегерегинде бүт унутулуп бараткан нерселерди кайра көтөрүп, жаңы бир нерселер болсо кошуп, бир окуу китеби жазсак деген ушундай демилге көтөрүлгөн. Бирок тилекке каршы ал демилге ошо билим берүү министрлиги тарабынан адегенде колдоого алынды да, кийин каражат табылбай калып, ошону менен токтоп калган болчу. Өзүңөр жакшы билесиңер, мен Манастаны институтунда сабак бергенде ушул боюнча силерден мурунку курстарга бир топ жыл Кыргызстануу сабагынан атайын курс окудум. Бул боюнча да мен өзүмдүн жеке көз караш пикирлерим бар. Ошол боюнча бир келечекте бир окуу китебин жазам деп ойлойм. Ал албетте жазылып бүткөндө ошо силер менен окумуштуулардын ортосунда бир атайын конференцияда бир талкууланып, анан кийин ошондон кийин ал жарыкка чыгышы мүмкүн да. Вот мына бүгүнкү күнү мен айтайын дегеним мына окумуштуулар бар. Ушул Кыргызстануу маселесинде атайын бир китептерди жазып, коомчулукка сунуш кылып, атайын бир конференциялар өтүп келатат. Мына мен силерге айтып коеюн да, мына Кыргыз Кут деген бир ат менен Кыргыз Түс жаса деген 1997-2004 жылдар аралыгында өзүнүн окуган лекциялары, жазган макалаларын чогултуп бир китеп чыгарган. Ал китепте албетте бир мындай улутчул мүнөздөгү дагы бир тексттер бар. Ошондуктан автор өзүнүн атын мындай псевдоним менен берген. Жеке мен өзүм ал авторду тааныйм албетте. Ал бул өзүнүн китебин кайрадан азыр иштеп чыгып, ал орусча жазылган китеп, кайрадан иштеп чыгып кыргыз окурмандарына тартууласам деп ушинтип ойлонуп жүрөт. Экинчи мисалы Хусейн Исаев деген философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштейт. Мына ошол кишинин илимий публистикалык макалалар жыйнагынан турган Кыргызстануу маселелери деген китеби чыккан.
Кимдерге керек болсоңор өзүңөргө мындай авторлорун жазып алсаңар болот. Дагы бир китеп Муратбек Кошоев деген агабыздыкы. Бул өзү кыргыз тарыхы боюнча дагы китеп жазып жүргөн киши. Менин жеке тааныштыгым бар. Бул киши көп жылдар мурун энциклопедияда редакциясында иштеген киши болчу. Ал Кыргызстанды өңүттө деген тарихи коомдук баян ошондой бир жанрын атаптыр. Ушундай китебин чыгарган. Бул 2017-жылы чыккан китеп. Хусейин Исаевичтин китеби 2012-жылы чыккан. Андан кийин дагы бир мыкты бир китеп чыкты. Кыргызстануу деген ат менен чыкты. Өткөн жылы Улуттук университетте ал боюнча атайын конференция өттү. Бул китептин автору Бердибек Жумабаев деген профессор агайыңар 2018-жылы жарык көргөн. Мына ушундай болуп азыр кыргыз окумуштуулардын арасында илимий чыгармачыл интеллигенциянын ичинде сөзсүз ошо Кыргызстануу окуу китебин жазыш керек. Ал Кыргызстануу окуу китебинде мындай нерселер кириш керек. Могул предметтерди камтыш керек деген ошондой бир ой пикирлер бар. Албетте бул эми бир илимий, сөзсүз илимий бир конференцияны талап кылат. Келечекте бирдиктүү бир пикирге келген бүткүл республика боюнча окутулган мектептер үчүн жана жогорку окуу жайлар үчүн мындай китеп жазылат деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндөгү коомдук процесс ошого кетип атат да. Андан башка мен дагы бир нерсе, мына менин алдымда Казак таануу деген мына журнал турат. Былтыр бир Чимкентте атайын бир улуу далаанын баатырлары, улуу далаанын баатырлары, улуттун духу деген темада бир илимий конференция өткөн. Мына ушул конференциянын макалаларын бүтүн өзүнчө бир журнал кылып чыгарышкан. Мен эми ал калың журнал, мындан да чоң журнал болгондуктан алып келбедим, бирок ошол кээ бир айрым макалалар мына ушул журналга да кирген да. Мен ошондо биринчи көрдүм, казактарда Казак таануу деген момундай журнал чыгат экен. Биздин республикада али бул журнал чыгаруу жөнүндө мындай сөз жок, чынын айтканда болот. Бизде окуу китебинин тегерегинде гана сөз болуп келатат. Мен дагы айтат элем, келечекте биз дагы Кудай кааласа сөзсүз ушундай бир Кыргызстануу деген журнал чыгарышыбыз керек. Ал жалпы коомчулукка жете турган тираж менен чыгыш керек. Албетте ал Билим берүү министрлиги тарабынан, өкмөт тарабынан колдоого алынышы керек. Ансыз балким бир жеке бай жигиттерибиз мүмкүн колдоого алып калар, бай кыздарыбыз балким ошо колдоого алып калар. Бул эми келечектин иши да. Анан эми ушул экинчи бир дагы нерсени айтайын дегеним, менин колумда библиотекамда Нуман Нигматов деген бир тажик профессорунун китеби бар. Анын китеби «Таджикский феномен. Теория и история» деп аталат. Бул 1997-жылы Душанбеде жарык көргөн. Мына ошондо дагы мына тажиктер өздөрү бул тажик эмне деген эл? Тажик деген ат каяктан келип калган? Ал эмнени түшүндүрөт? Этимологиясы эмне деген маани берет? Азыркы тажик эли кандай этностордун курамынан куралган? Кандай мамлекет курган? Мына ушунун тегерегинде сөз болот да. Анан тажик улутунун башка улуттардан өзгөчөлүгү, жалпы адамзатка кошкон салымы, ошо жана Урудакиден баштап көп багы Иран тилинде сүйлөгөн элдердин адабиятынан ошол анан Шахнамеге чейинки эпосторду ошо киргизип, ошол жөнүндө ошол китепке окуу китебине киргизишкен. Бизде да албетте сөз келечекте ошондой бир окуу китеби жаралып калса, Кудай кааласа ал сөзсүз анын негизги бир бөлүктөрүнүн бири Манас эпосу баш болгон эпостор элейт деп ойлойм. Эми бизде мен эми мына ушул Кыргызстануу китеби, окуу китеби жазылса кандай бөлүмдөрдөн турат, жана анын ичинде кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл бурат дегенде, бул эми мен жеке өзүмдүн көз карашымда айтып атам. Себеби жана мен алдыда атаган авторлор кээ бири тарыхка басым жасаган, кээ бири тилге басым жасайт. Себеби улуттун эң негизги аныктап турган маселе улуттун тили деп эсептешет. Кээ бир окумуштуулар мисалы дүйнө таанымга маселе жасаган. Мисалы ошо Бердибек Жумабаев деген агайыңар
ошол кыргыздын философиясына, улуттук философиясына, дүйнө таанымына басым жасап, анда негизинен ошо кыргыздын байыркы календарларынан баштап, теңирчилик дүйнө таанымы, жана башка шаманизмдин элементтери, андан кийинки мына ошо кийинки 1000 жыл ичинде бизде ошол кирген ислам дининин бизде кирген элементтери, анын биздин коомго тийгизген таасири, дүйнө таанымга тийгизген таасири жөнүндө, ошолор жөнүндө айтканда абдан кызык, бай материалдарга бай китеп. Мен сөзсүз силерге ошо сурушкулат элем. Ошол мына мен атын атаган агайларыңардын китептерин алып, кызыкканыңар болсо окуп, библиотекаларда ал боюнча бар. Менимче биздин силердин Манастан институтунун библиотекасында ушул китептер бар. Бердибек Жумабаев деген агайыңар өзү атайын бир тапшырып кеткени менин эсимде бар да. Анан мына ушунда мен ойлойм, негизги 3 маселе. 3 маселенин тегерегинде кеп козголуш керек. Вот мисалы биринчи маселе бул предметтин ичинде адам таануу маселеси болуш керек деп ойлойм. Адам таануу маселеси болгондо мисалы маселе кандай болот? Вот кыргыз адамы. Бул эмне деген адам? Кыргыз адам жөнүндө сөз болгондо антропология деген илим бар. Бул адамдын өңү түсү кандай, анын жүргөн турганы жөнүндө, мүнөзү жөнүндө, кийген кийими жөнүндө, өзүнүн бир кызыккан бир темасы, жашоо образы жөнүндө мисалы үчүн кеп кылат. Дал эле ушу маселени биз кыргыз адамына бура турган болсок, кыргыз адамынын өңү түсү мисалы үчүн 1000 жыл мурун кандай болгон? Тарыхтан билесиңер, кыргыздар 1000 жыл мурунку кыргыздар азыркыдан башкача болушкан, Алардын мисалы Кытай булактарын, араб саякатчылары жазган булактарды, Иран саякатчылары жазган булактарды карасак айтат, Енисейде жашаган кыргыздар азыркы кыргыздардан айырмаланып, бойлору нооча бойлуу, ак жумал, кызыл жүздүү, чачтары сары, көздөрү көк жашыл эл болгон дейт. Эгерде кара чачтуу, кара көздүү бир адамдар төрөлүп, бала төрөлүп калса, бул кандайча мындай болуп калды деп, анын тегин сүрүштүрүшкөн дейт. Анан тегин сүрүштүрүп, бул баягы биздин байыркы Кытайдан келген Лилин деген полководец болгон, ошонун урпактарынан турбайбы деп, анан ошо байланыштырып, же болбосо тиги монгол тегинен чыккан энеси монголдун кызы эле, же Кытайдын кызы эле, ошондон улам карайып калган турбайбы деп, ушундай бир кеп сөздөрдү кылышкан. Бүгүнкү күнү мына 1000 жыл өттү, 1000 жылдан кийинки биздин кебетебизди карасак, бүгүн мисалы көзү көк жашыл, чачы сары бала төрөлүп калса, эмне мелекет болуп кетти деп, бүгүн шектери менен тиктейбиз, туурабы? Вот карагылачы, мына бир адамдын мисалы ушу Кыргызстанда жашаган адам бир 50 жыл Россияда жашап келе турган болсо, анын да өңү түзү өзгөрөт. Себеби жашоо климат, жеген тамагы, ошол коом өзү адамдын дагы өңү түзүн, мүнөзүн, жүрүм турумун, көп нерселерин, дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртүп жиберет. Демек 1000 жылда ошол сыяктуу эле эл дагы өзгөрө тургандыгын биз кыргыз элинин өзүнүн тарыхынан көрүп атабыз. Вот мына ушул маселеде мисалы Кыргызстанды окуу китебинде кыргыз адамы деген бул өңү түзү кандай болгон? Мен ошого байланыштуу биздин сүрөтчүлөр, скульптор агаларыбыз мына азыр Манас атабыздын айкели тургузулбадыбы? Мына ошол Манастын айкели тургузулган кезде кыргыз атабыз кимге окшош? Же биз кыргыз Манас атабызга окшошпузбу деген бир макала жазгам. Ошол макалада мына мисалы үчүн силер Манасты окуп башка окуу жайларына караганда, башка студенттерге караганда Манас боюнча силердин тааныштыгыңар жакшы, терең. Манас китебинин кайсы вариантын окубагыла Манастын келбети сөз менен эң сонун тартылган. Маңдайы узун бойлуу, кең далы, арып албан, ары шер адамдан чыкпайт мындай дейт. Бул бою жөнүндө айтып атат. Маңдайын жөнүндө айтат, маңдайы жазы башы кууш дейт. Бар боюнда турат тууш деп айтылат. Көзү жөнүндө айтылат, алагары көзү чолпондой, ай кулагы калкандай деп бир жерде айтат. Бир жерде айтат, күйгүн туман көстөнгөн дейт.
Bir jerde aytат, gözü gölдүн буткулдай, көрүнгөндү жуткудай дейт. А гөлдүн буткулу дегенди билесиңер, ал көк жашыл болуп, жана балыр баскан гөлдүн булуңун карасыңар, ошентип турат. Демек мана атабыздын көзү көк көз экенин көрүп атабыз. Биздикиндей бүгүнкүдөй кара көз эмес. Ал эми көзү алагар көзү чолпондой, алагар көз. Бул демек Европа наслине жаткан расага тиешелүү сөз. Биздин азыр бир кыздарыбыз деле көзү бир балбылдаган көз болбосо, балдардын көбү кыйгаш тартып кетти биздики. Демек bizde mongoloidтик раса, mongoloidтик элемент көбүрөөк экендигин көрүп атабыз. А манас атабызда типтүү байыркы арий расасында жаткан тип жатат. Шондо жагы жазы эки узун дейт. Демек чап жаак болот. Мурду жөнүндө айтып атат. Кочкор тумшук кош кирпик, көркү калча көзү тик, көбүн айтса сөзү тик деп. Карагылачы, бул Кочкор тумшук бул мындай антропологиялык изилдөөлөрдө негизинен сулуу, куюлуп түшкөн мурун эсептелет. Бүгүн кыргыздардын мурду кээ бири 4 бурчтук, кээ бири 3 бурчтук, кээ бирисики ничке, көбүнүкү ар кандай барбайган торпок мурун көбүстүк. Демек манас атабыз да бизден айырмасы бар экенин. Биз манас атабызга да көбүбүз окшошпой тургандыгыбыз көрүнүп атат. Демек манас атабыз балким мындан 10 000 жылбы, 20 000 жыл мурунбу, азыр жана генетика илими ДНК боюнча абдан бир кызык маалыматтарды айтып атат. Эгерде манас атабыз чын эле арийлердин түпкү атасы болсо, эгерде ушундай бир логикалуу ой жүгүртсөк, ал ошол биринчи гаплогруппа бир А1 деген гаплогруппаны алып жүргөн адам манас атабыз болсо, анда ал 21 000 жыл мурун азыркы Урал тоолорунун түштүгүндө пайда болгон адам болуп чыгат. Демек 21 000 жыл мурун манас атабыздын көрүнүшүн ошондон бери тараган тукум жанагындай кылып өзүнүн көз карашы ошого алып келген. А манасты окубагандыктан биздин сүрөтчүлөр болсо, аны азыркы кыргызга окшошуп тартып атат. Кара көз кылат, кара чач кылып, азыркыдай орто бойлуу, кең далылуу кылып бир баатырды. Башка манастын эпосунда айтылгандагыдай эмес, өздөрүнүн бир түшүнүгүндөй кылып тартышып атат. Бул демек ката болуп эсептелинет. Аны менен сүрөтчүлөр же болбосо айкелчилер манас эпосундагы текстти бузушуп атат. Бул албетте туура эмес нерсе болот. Демек карагылачы, мына адам таануу маселесинде кыргыз таануу дегенде адам жөнүндө сөз кылсак, биз аны ошо манас атабыздан бери карай баштап, орто кылымдагы кыргыздар 1000 жыл мурунку жана бүгүнкү кыргыздардын келбетинде айырмачылык бар экендигин көрөбүз. Дал эле ушундай айырмачылык ошол эле адамдардын жүрүм турумунда бар, дүйнө таанымында бар, кийген кийимдеринде айырмачылыктар бар. Мисалы 1000 жыл мурунку кыргыздардын кийген кийимдери менен бүгүнкү кыргыздардын кийимдеринин ортосунда аспан менен жерде айырма бар. Албетте улуттук формаларды биз бүгүн артисттердин кийими катарында кабыл алып калдык. Аны биздин ата бабаларыбыз күн сайын эле кийип жүрүшкөн. Ичкен тамагында айырма бар. Албетте көп тамактар бүгүн кайрадан жасалып чыгып атат, бирок көп тамактар унутулуп калды. Мына ошол сыяктуу биз ошол адам таануу деген маселесинде бөлүмүндө эгерде изилдей турган болсок, демек кыргыз адамынын өңү, түсү, келбети, анын сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, кийген кийими, ичкен тамагынан бери анда сөз кылабыз. Менимче экинчи бир бөлүмү болот, ал эл таануу деп айтайынчы. Мындай эл таануу бул демек этнология деген илим бар. Бул этнография деп да айтыла берет бизде, этнология илими деп. Демек кыргыз эли жөнүндө сөз болуш керек. Кыргыз эл бул качан калыптанган, эл болуп качан пайда болгон, 1000 жыл мурун кандай эле, азыркы кыргыз элинин курамы кандай, ошондогу Енисейде жашаган кыргыздар менен азыркы кыргыздардын ортосунда айырма барбы же жокпу? Мына ушул маселелердин тегерегинде сөз кылыныш керек. Үчүнчү сөз кылына турган нерсе бул мамлекет таануу маселесинде ал боюнча болгондо албетте биз улуттук политология илимин кайрылуу жана аны түзүүгө туура келет. Андай болгондо ошол кыргыздар 2200 жылдык жазма булактан бери алганда 2200 жылдык тарыхында өзү кыргыздар эмне деген мамлекет түзгөн. Ал мамлекеттин түзүлүшү кандай болгон? Аны кимдер түзгөн? Ким түздү? Жили кайсыл уруу негиздеген?
Emне себептен ал мамлекет жоқ болды? Қачан жоқ болған? Екінші, Совет мамлекетіндегі екінші Қырғыз мамлекет, біз тарихта белгілі бір даталарды айтсақ. Совет мамлекеті, Совет билігінің мезгілінде Қырғыз мамлекеті қандай мамлекет еле? Тура ғой? Қандай болып түзілген? Анын түзіліші қандай? Ички сыртқы түзіліштері бар. Анан бүгінгі Қырғыз мамлекет. Мына ушулардын бардығы Қырғызстануда ал өзүнчө bir баптар қатарында берилиш керек, жана айтылыш керек деп ойлойм. Албетте, жана биз эл жөнүндө, этнология жөнүндө сөз кылганда сөзсүз үрп адаты, ырым-жырымы, каада салттары, бүт байыркы кыргыздардын жана азыркы өзгөрүүлөр жөнүндө сөзсүз айтабыз. Дүйнө таанымы жана башка маселелер айтылат. Албетте, ошонун ичинде менимче bir глава қатарында, бап қатарында Манас эпосуна орын берилиш керек деп эсептеймиз. Себеби Манас эпосу бул өзгөчө маселе. Биздин Кыргызстан илиминдеги өзгөчө бирден бир колго кармаган негизги булагыбыз болуп Манас эпосу эсептелинет. Анын бүт варианттары бар. Ошондуктан ал Кыргызстаны ошол окуу китебинде сөзсүз Манас боюнча өзүнчө бир бап каралыш керек. Албетте, андан кийин анан кыргыз жери жөнүндөгү маселелер бар. Кыргыздын жери, азыр мисалы үчүн окумуштуулардын арасында бир эки-үч түрдүү көз караш бар. Кыргыздар ушул Алтай менен Уралдын ортосунда Ала Тоо аймагында байыртан бери эле жашап келген деген бир көз караш. Экинчи бир көз караш, кыргыздар ошо Алтай менен Ала Тоодун ортосунда жашаган деген бир көз караш. Албетте, анан кийин ал кыргыздар башка, бул кыргыздар башка деген дагы бир ошондой Совет мезгилинде негизги артыкчылыкка болгон бир ошо көз караш болгон. Ал көз карашы азыр калып кетип атат. Азыр ДНК, генетика илимдери жана башка илимий изилдөөлөр азыр бизге башка көп нерселерди айтып атат. Чынында ДНК илими бүгүнкү күнү кыргыздардын ата бабалары ал ошо Алтай менен Уралдын ортосунда эмес, ал турсун тиги Кырымга чейинки аймактарда, бул жагы тиги Аму дарыясына чейинки, бул түштүк тарабы азыркы чыгыш Түркүстан деп аталган Кытай территориясына жаткан, бул жагы Саркол деп аталган Манаста Памир тоолоруна чейинки аймактарда кыргыздын ата бабалары көчүп конуп жүрүшкөндүгү жана генетика илими тарабынан алардын ДНКсы боюнча салыштырылып изилденип ошолор далилденип атат. Демек, бүгүнкү күнү биздин тарыхчылардын алдында да абдан бир чоң маселе туруп атат. Биз эгерде арийлер менен 63% биздин каныбыз бир экендиги бул башка бир маалыматтар боюнча да бүтүн такталып бир көз карашка келсек, анда биздин тарых ошо арийлерден бери карай башталыш керек. Туурабы? Логика боюнча ушундай да. Биз ушуга чейин ошо Кытай жазма булагында түшкөн Гиангун деген ат менен түшкөн мамлекеттен бери карай гана биздин өзүбүздүн тарыхыбыз 2200 жылдык тарыхыбыз бар деп эсептеп келатабыз. Оз эки булактарга карасак бир 3000-4000 жылга кетет. Бүгүнкү күндө ДНК маселеси биздин тарыхыбызды алда кайдан ары бир 4000-5000 жылга алып кетиши мүмкүн болуп атат. Демек, бул келечекте бир тарыхчылардын, антропологдордун, этнографтардын, тилчилердин, географтардын жана башка өтө бир комплексный бир ошондой курамдагы бир окумуштуулардын ортосунда бир илимий конференциядан кийин бир келе турган чечим болот. Биз ошондон кийин гана анан өзүбүздүн тарыхыбызды анда эгерде арийлерден баштасак, арийлер кимдер, аларга кыргыздардын канчалык деңгээлде тиешеси бар? Эгер тиешеси бар болсо, анда бизде анын арийлердин руханий, материалдык кандай маданият элементтери сакталган, жана башка өзүбүздүн ушу тарыхыбызга байланышкан көп маселелерди кайрадан жазып чыгууга туура келет. Бул балким силердин ичиңерде тарыхчылар, окумуштуулар чыгып калса, силердин мойнуңарга илине турган милдет, силер аткара турган вазифа болуп калышы мүмкүн. Негизинен бүгүнкү күнү менимче биринчи ошо лекциябызда мен силерге айтайын дегеним ушул болчу. Ушул Кыргызстануу маселесинде бүгүнкү күнү аябай кызыгуу коомчулук тарабынан да абдан күчтүү болуп атат.
өзүңөр дагы билесиңер, бизден башка бир жерлерде өзүнчө уюшуп алып ушу Кыргызстандын маселесинде лекция окуп элдер менен жолугушуп аткан адамдар бар. Мисалы ошо Политехника университетинде мен ошондойлорду бир топторду билем. Жана башка бир 2-3 топту билемин да. Бул маселеде демек ошо силерге айтайын дегеним, мен өзүмдүн жеке жазуучу жана окумуштуу катарында силерге көз карашымды айттым. Мүмкүн бир кийинки лекцияларда силер өзүңөрдүн да бир көз карашыңарды билдиресиңер, бир кандайдыр бир нерсе менен толуктайсыңар, балким кээ бир нерселерин агай мынагул нерсе балким туура эмес деп айтасыңар. Анда ошол бир талкуудан кийин дагы бир өзүбүздүн пикирди элге билдиребиз. Бүгүн негизинен силер менен ошо Кыргызстанды окуу китеби эгерде жазылса анда эмне маселелер болуш керек, кандай темадагы бир лекциялар окуш керек, кандай багытта жүрүш керек деген маселеде бүгүнчү биринчи сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула, көрүшкөнчө эсен болгула.